Баткен облусунда өз алдынча башкаруу органдарынын маалымат саясатын жакшыртуу, жергиликтүү жашоочулар менен бийлик органдарынын ортосунда кайтарым байланышты бекемдөө абдан зарыл. Буга ылайык облустагы 5 шаардык кеңештер менен биргеликте стратегиялык өнүгүү пландарына медиа пландарды да киргизүү сунушталууда. Иш чаранын катышуучулары керектүү шарттар түзүлүп жаткандыгын айтышат. Жылдын башындагы пландарыны ошол пресс-конференцияларды берип, ошонун негизинде кылынган жумуштарды жөнүндө дагы ошол жарым жылдык, 1 жылдык пресс-конференцияларды берип турушубуз боюнча жөнүндө болгон. Ошондой эле ошол ар бир мэрияларга, мэрияларда айыл өкмөттөрдө өздөрүнүн пресс-службалары болгону жакшы деп ошол боюнча айтылып атат. Себеби көпчүлүк бүгүнкү күндө элдердин наразычылыгы ошол иштер болбой иштеп атат. Болгон иштерди дагы мындай айтканда элдерге чагылдырып бере албай жаткандан, ошол айыл өкмөттөрдүн чагылдырып бере албай жаткан көйгөйлөрүн көтөрүп чыгышыптыр. Өтө жакшы семинар экен. Мисалы мен өзүмдү айтсам, ушул элибиздин ар бир көйгөйлүү маселелерин чечип барып, жерлерде чечилбеген нерсе болсо келип аткаруу бийлиgiге айтып, деп ушул жергиликтүү элдердин көйгөйлөрүн чечип атабыз, эми күзүү жеткичечи. Анан ушул жергиликтүү кеңеш дагы ошол бийлик менен барабар ишти алып барып атабыз. Биздин мэриядан жакшы иштер кылып атат. Ата бир өзүбүздүн ЮТС деген телевидениябыз бар. Шаардын жакшылык иштерин ошол ЮТС катары биз чагылдырып турабыз. Анан кийин жергиликтүү гезитибиз бар, Мезгил жарчысы деген. Ошол аркылуу биз элге жеткирип турабыз кандай маалыматтардычы. Адистердин айтымында буга чейин бир да шаарды өнүктүрүүдө атайын медиа пландар иштелип чыккан эмес. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын массалык маалымат каражаттары менен тыгыз иштөөсү, аткарган иштерин көрсөтүп, элге жеткире билүүсү өнүгүүгө өбөлгө болот. Бүгүн Сала медиасы тарабынан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте семинар өткөрүп атабыз. Семинардын максаты бүгүнкү күндө ошол жергиликтүү бийликтин кылып аткан иш аракеттери канчалык деңгээлде элге жеткирилип атат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кылып аткан иш пландары үчүн алдын ала медиа пландар түзүлөт. Алардын стратегиялык өнүгүүсү, алардын ар бир кылып аткан иш аракети биздин ошол массалык маалымат каражаттары аркылуу элге жетпесе, көп учурда жөнөкөй карапайым калк алар жөнүндө маалыматы жок болгондуктан, мисалы үчүн алардын ишин баалабай коюшу мүмкүн, же болбосо билбестен ар кандай сөз чыгышы мүмкүн. Бардык учурда расмий булактар аркылуу элге маалымат так жана туура жеткендиги үчүн биз азыр ушул окутууларды өткөрүп атабыз. Бийлик менен жергиликтүү массалык маалымат каражаттары тыгыз байланышта иш алып баруусу мезгилдин талабы. Жумушту аткарган менен аны көрсөтө билүү да өзүнчө эмгек. Каныша Яшымова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Анализу, проблема аныктоо, тактоо жана тизмектөөдө